Assalamu alaikum urmatlı bizden kanalın görücüler, urmatlı dostlar. Kurban aytı bayramıngар menen. Kurban aytı жақсы өткөрүп алдыңыздарбы иншалла. Бүгүн биз погрузка кылып атабыз. Мындай пресс подборщик менден көптөн бери суранып атасыңар. Бул 45-тиги. 45-тиги бул размери. Мындан карасаңар аз эле жер алып кетет. Мындан чоңдугу бар, 55-тиги бар, андан чоңдору бар. Размерине карап, состояниясына, жылына карап баасы. Примерно ушундайлар $5000 башталат мына жерде, андан жогору. Мына болсо кабинасы жок тракторлор жана суранып аттыңар эле. Şu arkasında mınандай фрезери бар. Фрезер. Arkasında мына фрезер бар. Ушундайлар $3500 башталат мына жерде. Состояниясына карап. Бул 4 ВД. Бул 35-тик. Көргөнүз коюң. 4 ВД 35-тик. Ушундай турушунда $3500 башталат. Плюс жол кире растаможкасы бар. Аларда отдельно мындай растаможкасы эч канча деле чыкпайт. Мен сиздерге мына бираз чоңураак 55-тикти көргөзөйүн, 55-тиктин. Булардын баалары да бираз кымбатыраак. Азыр мен өтөйүн десем алды суу экен. Сиздерге примерно көргөзүп коюн. $6-7 миң болот. Состояниясына карап айттым, дагы деле жылына карап, комплектациясына карап дегендей машинанын баасы кандай болсо, булар дагы ушундай жылына карап, состояниясына карап бааланат. Бардыгы эле бир кыл эмес. Мына бул жанагы көргөн трактордун фрезери. Бул ушинтип бөлүнүп жүктөлөт. Бул болсо жанагы пресс подборщиктин ошол тарта турган неси. Мына жакта көрдүңөр, трактордун ковшасы. Мына жерде пресс подборщик. Ушундай болуп, бунан контейнерге жүктөлөт. Мына пресс подборщиктин мына жакка асылып жүктөлдү дагы. Астына трактор жүктөлдү. Мына ол жанагы трактор. Аркасындагы мына буйруса апалавкалардан жүктөш башталды. Тай буйруса. Мына контейнердин ичи. Азыр биринчи мына апалавкалар жүктөлөт. Мына жүктөт буйруса. Азыр ичкериге жүктөлөт. Кудай буйруса номерин чечип биринчи бонгодон баштадык. Шавкат ака өз колу менен кол бала кылып жүктөп бере турган болду. Шавкат ака бирдеке деп коесузбу? Карасууга салам. Эме бонго алгандардын нелерине. Бонго алгандарга бонго алгандарга жаш күнгө айдасын бул машинаны. Айтканыңыз келсин. Мына көрдүңөр, апалавка, корейский апалавка тизилди. Андан кийин мына бонго, бул 1 тонналык бонго. 1 тонналык бонго, муну биздин YouTube каналдан көргөнсүңөр. Бул машинаны полный комплектация. Мына жагында көрдүңүздөр. Пробеги дагы аз. Жылы 2015, өткөндө $4,5 деп чыгардык эле. Аябай тез сатылып кетти. Азыр ушул бонго жүктөлгөн атат, Кудай буйруса. Андан кийин мындан кийин эле мына 1 тонна 200 бонго жүктөлөт. 1 тонна 200. Бүгүн бонголор жүктөлөт. Азыр мындан кийин дагы бир бонго бар, аны азыр көрөсүздөр мындан кийин. Мына бамперлерин чыгарып койдук, буларды салонго салып коебуз. Мына бонгонун домкраты мына жерде болгонун көрдүңөр беле? Портердики болсо салондо болот. Бул бонгонуку алдында. Эсен деп жазып койдук, иншалла. Фарларын, заднийтерин чыгардык. Капоттору, бамперлери ичинде болот. Мунун ошол кузов мыналар чечилет. Калгандары ушул боюнча эле баллондорун чечип эле жүктөп коебуз. Болду иншалла. Ушул боюнча. Запаскасы болсо крышасында, если батпай калса алып туруп улдыйна салып коебуз. Мына жактан чыккан болттарды мына чөнтөктөрүнөн карайсыздар. Чөнтөктөрүнөн же болбосо салондун ичине. Ар бир машинанын чыккан болту жана баягы чыгарылган детальдары, запчастары салондун ичинде болот. Салондун ичинде болот. Салондун ичине мына жакка мындан да жүктөлүп атат. Өтөсө ушул жактан алып туруп катырып аласыздар. Машинага келген адамдар бир 2 ключ менен отвертке кышка чала келсеңиздер жакшы болот. Себебинде катырган ал жерде ключ таң кыз. Мына көрдүңөр, ар бир машинаны мындай губка менен эзилбеш үчүн, чийилбеш үчүн ороп коебуз. Мынанын айта кетчү, мына задний, мына брызговиктери, мына бул чамадандын ичинде.
аркаңкы брызговиктери. Айтып коеюн. Koluma mine koya ki. Tur. Özümüzge aytып koyamam, o menin kolumda da. Mına ketdi Xudo xolasa. Arqanqı balondorun чыгарып койдук, алдыңкылары чыгарылган жок. Ал желинде чыгарып койдук. Бары желде эле аласыңар. Жарылып калган окшойт деп жүрбөгүлө. Мына буйруса. Кет. Борторун тагып аркаңкы балонун тагып алсаңар эле алдыңкы Мына буйруса, мына биринчи бонго, 1 тонналык бонго жүктөлдү. Мунун астында мына агарып турган бул багажниги жана аркаңкы дөңгөлөктөр ушул астында. Ар бир машинанын өзүнүн астында запчасттар өзүнүн ичинде болот. Эч кандай адашуу деген нерсе болбойт. Азыр бул жака апаловка жүктөлөт тагын, аркасынан дагы бонголор жүктөлөт. Мына 1 тонна 200 жүктөлгөн атат. Буйруса. Мына Нурлан деген биздин подписчигибиздин машинасы 1 тонна 200, жылы 2014. Аркасында мында подъемниги менен. Муну инстаграмдан көрдүңөр болуш керек. Инстаграмга чыгарганбыз. Жылы 2014. Пробеги 210 миң. Комплектациясы да жакшы. Комплектациясы жакшы. 6 ступка, пробеги да аз. Электропакет, электрозеркало. Мындагы алды. Мына буйруса азыр ушул жерге жүктөлөт. Мына корейский апаловкалар. Корейский апаловка мунун үстүнө азыр мына бонго жүктөлөт. Мына корейский апаловкаларды жандарына жүктөйбүз буйруса. Азыр мына бул шаблондорун, мына пин мыктарын, мына уголоктору. Буларды азыр портердин салонуна салып коебуз, колуна. Ошол жактан алып аласыңар. Портердин ичине салып коебуз асты жаны. Көрдүңүздөр? Мындай болгон мыктары, шаблондорун бөлүп салып коебуз. Буйруса. Ассаламу алейкум. Силердин апаловкаңар. Мына контейнерге жүктөлүп атат. Буйруса. Жарым жартылай алдыга жүктөлүп кетти. Мына жерде турат. Калганы азыр машина жүктөлгөндөн жанына жүктөлөт. Мына достор, алдында бамперлердин капотторун баарын чечип койдук. Бул 1 тоннадан айырмаланып, ал жеринде домкраты жок экен. Алдыңкы дөңгөлөктөрүн да чечтик, аркасында буларды астына салып коебуз. Бул болсо кузовтары. Азыр корейский апаловканы кошуп жүктөйбүз буйруса. Мына бир сыйра кабинасын мынагы губка менен жумшак матрастын губкасы менен айлантып ороп койдук. Чийилбестик үчүн бул дөңгөлөктөрү. Бул 1 тонна 200. Алдыда 1 тонналык жүктөлгөн, бүгүн жалаң бонголор жүктөлөт. Бонголордун партиясы. Адамдар түшүнүп, портерге караганда бонго деле жакшы турбайбы деп бонго башташты. Бонго негизи күчтүү машина, мунун мотору дагы, мунун рамасы дагы усиление болот. Тем более бул 1 тонна 200дөргө 5 тонна смело көтөр. Портер көтөргөн 5 тоннаны бул жөн эле көтөрөт да. Мына достор, 1 тонна 200 жүктөлдү. Мындай кылып планга кагып коюлду. Мына жак жакшы көрүнөт болуш керек, мындай кагып коюлду. Аркага кетип калбаш үчүн алдынан байланды. Бул азыр алдыңкы аркаңкы дөңгөлөктөрдүн астына тизип коебуз дагы. Мунун үстүнө лабо жүктөп коебуз. Мунун үстүнө лабо чыгып жүктөлөт. Ушундай. Мына буйруса азыр мына ушул кок лабо жүктөлөт. Бул Каныбек деген алайлык балага. Өткөндө көрдүңөр эле. Инстаграмга да чыкты эле. Ютубка да тарттым болчу. Ошол сатылды, ошол учурда эле. Андан кийин көбү сурашты. Мен алат элем деп. Бирок насип дагы да буйруса тартып карап беребиз. Азыр мына бонгонун үстүнө ушул лабо чыгып жүктөлөт мал жерге. Мына лабо жүктөлдү буйруса.
ardından mындай болуп, porterдин üstüne labo, labonun üstüne porter жүктөлдү. Азыр нар жагы байланып атат, артында тенттери менен. Мына болсо 2016-жылкы 16-17 ак түстөгү, өзүңөр мурун көргөн YouTube'га да чыгарганмын. Labo. Ümitali деген ошо биздин подписчигибиз алган. Муну азыр бул да жүктөлгөн атат. Üstünde bunun probegi de gaz 175 bin ушундай. Bunun bamperleri, aldığın bamperlerin içinde. Bul bunun arkasında жүктөлөт, azır nal жерге жүктөлөt. Nal жерге samasval bongo var, hazır gelet görөсүңөр. Bul жүктөлөt, tamam bongo жүктөлөt boldu buyursa. Hazır bunun da bir sıra. Eret görgөзүп коюн, kalpaktarını çeçip koyduk, içinde bolat. İçinde. Bamperi, kalpaktары бардыгы içinde болот buyursa. Мына жүктөлө турган дагы bir 3-чү bongo. Бул 4VD. Көргөзүп коюн. Бул 4VD вдовый. Аркасы мындай болгон 2 баллонду, двухскатный. Аркасы дагы 15, алды дагы 15. Бул заводской самосвал. Азыркы алдыңкы бамперлерин чечип койгонбуз. Улукбек кичине көтөрүп койгун. Азыр мунун аркасындагы көрсөтөм. Бул заводской самосвал. Борту ушундай кыска, анан тас болот. Нарашкасын коюп койсо болот. Нарашка коюп. Ушундай самосвал Kia Bongo 4VD. Болду. Бул заводской. Эч кандай переделка эмес. Заводдон ушундай чыккан, рамалар усилены. Бул 3 тонна, 4 тоннаны жөн эле смело көтөрө турган. Бул 4VD, азыр салонда көргөзөм силерге. Салону мындай мусор болуп кетти. Мына жакта рычаг турат. Рычаг. Салон светін жагы. Рычаг турат. 4VD бул жактан кошулат. Бул механика. Комплектациясы дагы жакшы. Подогрев зеркала, подогрев сиденья, складываниясы бар. Аркасында спальниги дагы бар. Ушундой 4VD Kia Bongo самосвал. Пеште жамыр жаап атат. Мына буйруса, азыр ушуну жүктөйбүз. Нал жака жүктөлөт. Айда. Мына Bongo 4VD'ni айдап киргизип атабыз. Айда, Улубек. Аккумуляторун үзүп койсо, азыр кирип өчүргөндөн кийин бул жагынан шикирет. Бул 4VD Bongo'nun азыр канча болду дегендер кызыккандар болсо керек. Ушул жердеги эле баасы 10 миң доллар болду. Кыргызстанга бары түшүшү 13 миң доллар болот. 40 миң пробеги менен иштеп аткан боюнча бул. Көрдүңөр мына цемент рабочий состоянияда да 40 миң пробег. Машина өтө зың, таза. Айдаган боюнча кирип атат. Айдайбер да. Мына Кудай буйруса бүгүнкү погрузкабыздагы бүттү. Машиналарды, корейский Аполовка портерлерди, бүгүн бонголорду жүктөп болдук. 3 бонго, 2 Labo жана корейский Аполовка жүктөлдү. Кимде Аполовка жана Портер Labo жеңил машина заказ кылгысы келсе, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин номерлер описанияда, видеонун астында болот. Сиздерге көрсөтүп, жөнөтүп беришке кызматка даярбыз. Ассаламу алейкум.